Рак бул таарынычтан келип чыгат. Улам таарынып отуруп, ал жыйналып акыры ушул рак алып келет. Ракты операция кылып, кескилеп же болбосо луч алып, химия алып аны жок кыла албайсың. Аны конкретно кимге таарынган болсоң, ошону кечирип кой берүү аркылуу гана ал оорудан кутулууга мүмкүнчүлүк бар. Менин бир подружкам бар эле, ал бир күнү мага звонить этип калды. Сүйүн, мен рак болуп онкологическийде жатамын, келип кал деп. Анан мен бардым. Барсам, баягы подружкамды тааныбай калдым. Таптакыр кемпир болуп, кемпирге окшоп бүкчүйүп калыптыр. Тамагынан өтпөй калыптыр. Тамак жебейт. Даже туалетке басып бара албай калыптыр. Анан мен айттым: "Айтчы, сен кимге таарындың эле?" деп. "Күйөөңө таарынгансың го" дедим. Десем, ооба деп туруп, анан күйөөсү жөнүндө айтып ыйлай баштады. Мен айттым: "Эгерде сен өмүрүң узун болсун десең, дагы жашайын десең, анда күйөөңдү кечирип кой бергиниң" деп айттым. Ал түшүндү дагы. Анан күйөөсүн кечирем, кой берем деди. Ыйлады, баарын айтты, кечирип кой берди. Анан ошондо дароо эле, ошол момент эле курсагым ачты деди, туалетке чуркап кетти. Моментально эле качан кечирип кой берген убакта ошондой болду. Мынакей ошондуктан таарынычты топтогоңуздар, жүрөгүңүздөргө улам чыгарып турганга аракет кылыңыздар. Таарынычты топтогондо мына ушундай оорулар келип чыгат. Анан дагы бир таанышым көчөдөн жолугуп калып, мен аялым рактан каза болду деди. Мен анын мондай ойноктоп турган киши эле, айттым: "Сенин ойношторуң бар болсо керек. Ошого барып жүргөнүңдү аялың билип жүргөн, ичинен таарынып жүргөн. Ошол көйүп отуруп рак болуунан өлгөн турбайбы" дедим. Десем ал: "Сенин көзүң ачык го" деп аябай таң калды да. Көзүм ачык эмес, мен просто билдим анын ошол аялынын таарынычтан кеткендигин. Ал топтой топтоло берди, акыры ракка алып келди дагы, ошол аркылуу ал кете берди, аялы. Ошондуктан баарыбыз эле ошол жүрөгүбүздөн чыгарып кой бергенди үйрөнөлү, кечиргенди үйрөнөлү, жүрөгүбүзгө топтобогонду үйрөнөлү. Ошондо бизде эч кандай оору болбойт. Ар бириңиздер өзүңүздүн ден соолугуңуздар сактаңыздар. Ар дайым жайдары болуп, жакшы нерселерди ойлонуп, бири-бирибизге жакшы мамиле кылып, сүйүү менен жүрсөк, көңүлүбүз тынч болсо, сүйүүдө жүрсөк, эч кандай бизге оору жолобойт.